Janагындай карточка алып киргени бул жол кыймыл коопсуздугунун бир да кызыкчылыгына жатпайт, кызыкчылыгына кирбейт. Ушунчалык эме болсо билбейм, анда биз алып койгонго деле даярбыз. Ош эл аралык аэропортуна курулган шлагбаум республикалык деңгээлдеги жолго чыгып кеткен. Аба майдан жетекчилиги тиешелүү кызматтардын негизинде курганын айтууда. Бирок жерде азыркы айтылгандай баягы эмне платный болуп атат дегендер, конечно, туура эмес. Республикалык деңгээлдеги жолдун пайдаланууга берилүүсүнө мыйзам жол береби? Манас аэропорту аркылуу башка жакка чыккандардын укуктары бузулуп атат десек болот. Жакында эле Ош эл аралык аэропортуна шлагбаум орнотулган. Ал аба майданды эл аралык деген статуска шайкеш келтирүү жана коопсуздукту камсыздоо максатында орнотулганын аэропорт жетекчилиги айтууда. 2 айдан ашык убакыттан бери шлагбаумду иштеткен компания аэропортко ижара акы төлөп иштетип жатат. Деген менен шлагбаум аэропорттун карамагына эмес, транспорт министрлигине караган чоң жолго орнотулган. Кеп ижара акынын кайсы тарапка бөлүнүшү тууралуу эмес. Коомдук жолго шлагбаум орнотулушу канчалык деңгээлде тууралыгы болуп жатат. Республикалык деңгээлдеги жолдун 49 жылга ижарага берилүүсү мыйзамга каршы келбейби? Бул боюнча иликтөө жүргүзөбүз. Көпчүлүккө өөнү сурап жаткан шлагбаум Ош аба майданына Манас эл аралык аэропортунда сыналгандан кийин эле орнотулган. Курулуш ушул жылдын апрель айында башталып, июлдун башынан бери иштеп келет. Ижара төлөп иштеткен Trust Partners Group компаниясы аэропорт менен келишим түзгөн. Деген менен шлагбаум жайгашкан жер аба майдандын аймагынан кыйла бери чыгып кеткен. Эми шлагбаум жайгашкан жердин таржымалына токтололу. Туура шлагбаум Ош аэропорт автомобиль жолуна орнотулган. Деген менен 5 шакырымдан турган жол аба майдандын эмес, номер 21 жол тейлөө ишканасынын балансында турат. Ошондой шлагбаум аталган мекемеге караган жолдун аягына 165 метр калган жерге курулган. Кызыгы аэропортко карабашын шлагбаумду иштеткен компания өкүлдөрү билбестигин айтат. Көрсөтүп атат. Бул жер биздин территория деп көрсөткөн үчүн биз коюп атабыз. Если ошончалык эле туура эмес деген болсо билбейм, анда бизге руксат кагаздарын, тийиштүү кагаздарын бергенден кийин биз руксатко деп ойлодук. Если ушунчалык эме болсо билбейм, анда биз алып койгонго деле даярбыз. Жеке компания жетекчилигинин айткандары рас. Чынында эле сөз болуп жаткан жерге шлагбаум курганга тийиштүү уруксат бар. Тагыраак айтканда, аэропорт өз балансына кирбеген 165 метр жолду убактылуу пайдалана алат. Аэропорт Оштун администрациясы булар УКМКнын указаниясы менен көрсөтмөсү менен ошол жердеги немеге кайсы бир радиуста террористтик акт дагы ошол бир немелерден сактоо үчүн бир безопасный зона курабыз деген негизде алар кат жазып беришкен. Жолду убактылуу бергенге биздин компетенциябыз болбогондугу үчүн биз министерствого кайрылууга жүргүзөбүз. Алар министерствого кайрылышып, министерствонун атынан ал жерди убактылуу пайдаланууга уруксат алышкан. Деген менен убактылуу пайдаланууга берүүдө да өзүнчө талаптар коюлган. Ага ылайык шлагбаум чарбалык эмес, оперативдик гана багытта болушу керек эле. Тилекке каршы азыр коопсуздукту камсыздоо менен катар эле коммерциялык багытыда иштеп жатат. Шлагбаум ишке кирген күндөн тартып эле автоунаалардан акы алат. Эл ташыган коомдук транспорттор менен аэропорт кызматкерлери гана төлөмдөн четтетилген. Калган автоунааларга алгачкы 15 мүнөтү акысыз. Андан ары саатына 30, күнүнө 150 сом алынат. Контрольный пропускной пункт курганга уруксат беришкен, бирок бир шарт менен жердеги курулган контрольный пропускной пунктка карабастан жерде автомобиль транспорту эч кандай тоскоолдуксуз жолдун калган бөлүгүнө өтүүгө аэропорт шарт түзүп берүүсү керек. Ошол шарт менен берилген.
бирок жерде азыркы айтылгандай баягы эмне платный болуп атат дегендер, конечно, туура эмес. Баягы жолдор общего пользования платный болушу мүмкүн эмес. Азыр шлагбаум автоунаалардын ээн эркин кирип чыгышына тоскоол болбой жатат деп айтыш кыйын. Мында бары автоматташтырылганы менен жарандарга ыңгайсыз деп айтып чыккандар кезигип жатат. Для леворуких вот карточка. Я оплатил уже 30 сом. У меня праворукая машина, вот карточка. Для этого мне приходится, опа, и тут я, видите, прикладываю карту. Ошибка чтения. Вроде бы свобода, а нет. Фигушки. Нас здесь ожидает второй шлагбаум. Второй шлагбаум. Второй КПП. Второе ЗПП. Вот показывает, сколько мест свободных. Вот. Здесь поставили сотрудника, который принимает карточки. Я ему отдаю карточку, он ее вставляет. Вот, Рахмат. И он так вставляет и... Что? Зачем тогда шлагбаум, если там стоит сотрудник по-прежнему? Мог бы сотрудник шибать эти 30 сомов. Андан сырткары шлагбаум коюлгандан бери айрыкча рейс учурунда автотыгын жаралчу болду. Абалда аэропорт жетекчилиги шлагбаум ишке кирген күндөн бери эле эл күн электиги менен түшүндүрүп келатат. Андан бери деле 2 ай өтүп калды. Алар үйрөнбөгөндүкү да, бул жерден киргенде оңго кайрылыш керек, ошо кирүү деген жазуусу бар. Эми элдер көбү аэропортко күнү-күндө келбейт экен. Бир айда бир келет, же жарым жылда бир келет. Ошон үчүн көбү үйрөнбөстөн да. Эгер келишим талаптары аткарылбаса, министрлик буга чейинки уруксатты жокко чыгара алат. Буга автоунаалардын акалынышы гана эмес, башка мыйзамсыз жагдайларда түрткү болот. Койбош үчүн айдоочуларчы. Эреже боюнча акы төлөнгөн токтотмодо автоунаа административдик айыпка жыгылбайт. А мында транспорттор шлагбаумдан кирсе деле жоопкерчилиги чектелген компаниянын кызматкерлеринин көзөмөлүндө болот. Туура эмес токтогон автоунаа ээси 1000 сом өлчөмүндө айып пул төлөп калат. Буга көпчүлүгү түшүнбөй келүүдө. Айтылгандардын чындыгын өзүбүз текшермек болуп, тыюу салынган жерге атайын барып токтодук. Дароо эле жол кыймылын тескеген адистер жетип келишти. Оны кирүүдө жазып койгонго, ошодан кирсең, Муну элбейм коеюн. Карап турабыз, ой. Жок, биз га эмеспиз, биз участковыйбыз. Нени көзөмөлдөп нени карайсың? Коомдук коопсуздук. Коомдук коопсуздук. Ошондо бул жерде машиналарды карайсыңарбы? Машиналарды жана бият карайм. Бул жардам беришет. Биз жардам беребиз, мындай болуп машиналар көбөйүп. Анда жол берүүгө машиналарга айдашылар да, жалгыз да. Знактар эмне үчүн коюлду бул жерде? Бул жерге что койбош үчүн айдоочуларчы. Ала шлагбаум курганга чейин барды. Билесиңерби, бул да урушпай эле. Ага. Жол кыймылын тескеген адистердин билдиришинче, шлагбаумга кирген автоунааларды жоопкерчилиги чектелген компания кызматкерлеринин тескеши мыйзамга каршы келет. Ошондой эле тыюу салынган белгилердин жайгашышы да эрежеге туура келбейт. Силерден өтө өзүм кызыктармын да. Кандай негизинде куруп алды бул деп. Себеби ал жерде шлагбаум коюшуптур. Нар жагында жол белгиси турат. Коюуга, токтотууга, турууга мүмкүн эмес дегенчи. Ошолорго карабастан бир жакта турат. Бул жагында стоянка. Ал жерден шлагбаумга төлөп,
Janагындай карточка алып бергени бул жол кыймыл коопсуздугунун бир да кызыкчылыгына жатпайт, кызыкчылыгына кирбейт. Кызыкчылык да жок ал боюнчачы. Шакировдун шлагбаум эмненин негизинде коюлган деген сөзүнүн жөнү бар. Анткени аэропорт жетекчилиги аны орнотор алдында жол кыймылын тескеген мекемеден уруксат алган эмес. Чындыгында жол кыймыл коопсуздугунун кызматынан уруксаты жок экен. Бул боюнча мен териштирип ошол туура эмес болгон боюнча атайын предписанияларын бергенмин. Биздин жол кыймылын көзөмөлдөө именно дорожник деп коебуз. Ошол балдар барып туруп, кызматкерлер барып туруп предписаниясын берген. Бул ушунча мөөнөттү аткарылбаган болсо, ошол административдик кодекс негизинде салынат. Эми азыр мен мыйзамдуу деп айта албайм. Аны азыр текшерип көрүп туруп анан кийин юридикалык баа бериш керек да. Жол кыймылын тескеген кызматтан макулдук алынбаса, шлагбаум кандайча орнотулуп калды деп кайрадан жеке компания өкүлдөрүнө кайрылдык. Алар уруксат мурдагы башчы Айжигит Зикировдун маалында берилгенин айтып, жалпы эле документтештирүүдө мыйзам бузулбаганын билдиришет. Уруксат кагаздын баары тиешелүү кагаздардын баары бар. Биринчи өзүңүздөр билгендей, биринчи эскизный проект чилет, эскизный проектти архитектура карайт. Ошонун архитектурасы рухсат берсе салынат, рухсат берилбесе салынбайт. Ошон үчүн рухсат кагаздардын баары бар. Бул жерде өзүңүз билгендей жол коопсуздук кызматтарынын өзүлөрүнүн берген рухсат кагаздары бар. Андан тышкары архитектура берген. Эми негизгиси рухсат кагаздын баары тийиштүү органдар менен рухсат кагаздары менен алганбыз. Эми Кыргызстандын мыйзамдары республикалык маанидеги жолго шлагбаум орнотконго уруксат береби деген суроону ачыктасак. Кыргызстандагы жолдор төмөндөгү категорияларга бөлүнөт. Эл аралык маанидеги жолдор, республикалык маанидеги жолдор, жергиликтүү деңгээлдеги жолдор, эреже боюнча эл аралык транзиттик жолдорго шлагбаум орнотууга уруксаат берилет. Республикалык жана жергиликтүү маанидеги жолдорго өзгөчө кырдаалдар учурунда гана коопсуздукту камсыздоо максатында шлагбаум орнотулат. Мыйзам боюнча алып караганда республикалык маанидеги жол узак мөөнөткө ижарага берилбейт. Зарыл болгон учурда гана 5 жыл убактылуу пайдаланууга өтөт. Амында сөз болуп жаткан 165 метр жол Ош аэропортуна 49 жылга берилип кеткен. Бирок жол тейлөө кызматынын адиси мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес деп жатат. Убактылуу пайдаланууга берилет. Мына числодон баштап эмес, эми ушул күндөн баштап берилет. Мына числого чейин деген эмеси жок да, шарты жок. Кээ бир учурларда мыйзамда ошо жер кодексинде көрсөтүлүп турат, так көрсөтүлүп турат. Кээ бир учурларда 5 жылдык мөөнөткө ижарага берилиши мүмкүн, кыска мөөнөткө депчи. Деп тарабынан дептин мыйзамдык укуктары чындыгында корголгон эмес. Анан кийин бир коомдук жалпы пайдалануучу жер болгондугу үчүн жалпы ошол айдоочулар жана Манас аэропорту аркылуу башка жакка чыккандардын укуктары бузулуп атат десек болот. Убактылуу пайдаланууга берүүнүн шарттарын көрүп чыга турган болсок, аэропорт 165 метр жолду өз намына алган. Ошол эле учурда аны жеке компания иштетери көрсөтүлгөн. Муну аба майдан жетекчилиги деле моюнга алат. Жүргүнчүлөр көп болду, көбөйдү. Машина менен келишет, унаа менен. Маршрутка менен келишет. Ошон үчүн ошол жерде тыгын болбосун. 1 гектар жерге стоянка курдук. Шлагбаум койдук. Алардын баары карт болуш частный да. Биз эми аэропорт өзүбүздүн жүргүнчүлөрүбүз парковка деген алар инвестиционный программа менен ишке. Эми болсо шлагбаумдун мыйзамдуулугун кое туруп, андагы шарттар боюнча да кеп кылалы. Азыр 4 этап менен ишке аша турган шлагбаумда видео байкоолор орнотулуп, автотоктомо бүткөрүлгөн. Бул жерде акысыз автотоктотмо уюштуруу эрежелери сакталганы менен шарттары бирдей эмес. Биринчиден, акысыз стоянканын аянты тар. 4 гана катар автоунаа батат. Акы алынган стоянкалар сыяктуу айланасы тосулуп чыккан эмес. Бекер болгону менен бирок аянты өтө аз. Стоянканын биринчиден, экинчиден шарттары начар. Мисалдан забор жок, таза эмес.
лица с ограниченными возможностями деп коет баягы инвалидтерге. Бул жакта условия жок, алыстыгы аэропорттун өзүнөн бир чекеде эле коюп койгондой эле сезилет, как будто бөлүп койгондой болуп элечи, элди экиге бөлүп койгондой болуп эле сезилет магачы. Стоянка өзүңүз билгендей кичине болчу, азыр чоңойтуп ал жер көп машина баткандай кылып көрсөтүлгөн. Альтернатива обязательно болуш керек. Ошондуктан бекер стоянка көрсөтүлгөн. Ал жерде эми тийиштүү кызматкерлер чындыгында иштебейт, бирок эң негизги кызматкерлер акы төлөнүүчү стоянканы карашат. Азыр шлагбаум иштеп жатканы менен расмий пайдаланууга бериле элек. Жогоруда айтканыбыздай эле жол тейлөө кызматы койгон шарттар аткарылбаса, убактылуу пайдалануудагы 165 метр жол кайтарылып алынат. Бирок шлагбаумдагы мыйзамсыз иштерди жөн көрүүгө өкмөттүн күчү жетеби деген чоң суроо турат.